Жакында Астана шаарында көчпенделер алеми аталышындагы эл аралык фестиваль болуп өттү. Ага Кыргыз өлкөсүнүн Болот Эжегеев атындагы Ысык ата Арашан фольклордук элдик ансамбле, мындан сырткары жаачылар, каскадерлор барып, өз өнөрлөрүн тартуулап келишти. Арашан фольклордук ансамбле 2 күн бою кыргыздын улуттук аспаптарын коштоосунда күүлөрдү ойношуп, жана сары ой, бекбекей жана башка элдик ырларды аткарышкан. Мындан сырткары жаачылар барып, жаа атып, көрүүчүлөрдүн көз жоосун алса, каскадерлордун арасында кыргыз кызы Диана Ашырбаева жигиттерден кем калбаган өнөрүн көрсөтүп, көп улуттун өкүлдөрүн таң калтырган. Бул тууралуу аталган ансамблдын мүчөсү Анара Шайымкулова билдирди. Белгилей кетсек, көчпенделер аталышындагы фестивалга 10 мамлекеттен ашык көптөгөн талант ээлери катышкан. Арсен сүйүктөсү Бегайым менен 18 июлда үлпөт той өткөрүштү. Жаш түгөйлөрдүн заманбап тою Борбордогу ресторандын биринде өтүп, ага кыргыз шоу-бизнесинин, маданияттын көрүнүктүү өкүлдөрү жана 2 жаштын жакын туугандарынын курчоосунда өттү. Тагыраагы 2 жаштын ак бии менен башталды. Арсен тойкананын үстүнкү кабатынан жаным аталышындагы ырын ырдап түштү. Ал эми Бегайым бийчи кыздардын коштоосуна залга чыкты. Андан соң түгөйлөр ак бийге түштү. Андан кийин эстрада ырчылары ырдап, бийлеп, 2 жашты куттуктап жатышты. Тойдун дагы бир өзгөчөлүгү түгөйлөр некесин мыйзамдаштыруу аземинин тойкананын короосунда чыга өткөрүштү. Баш кошкан жаш түгөйлөргө үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Кыргыз шоу-бизнесиндеги өзгөчө шайыр мүнөзү менен айырмаланган Роза Шакирова эмне менен алек? Учурда Розайым сени менен аталышындагы чыгармасына клип тартып жаткан маалы. Роза Шакированын айтымында ырдын сөзү Тенти Мамаев, обону өзүнө таандык. Белгилей кетсек, бул ыр өзүнүн өмүрлүк жары жолдошуна арналган. Жакын арада жарыкка чыкса, хит чыгармалардын катарын толуктайт деген ишеничтебиз. Келбеттүү 4 жигиттен турган Жебе тобунун солисти Минур сүйүктүүсүнүн колун сурады. Бул тууралуу Минур мырза мындай дейт: "Мен биринчи жолу сахнага чыкканда мынчалык толкундаган эмесмин. Сөз менен айтып жеткире алгыс сезимдер болуп жатат. Сүйлөшкөн кызым Жазгүл, Кара Кулжанын периси, кесиби боюнча котормочу. Андан тышкары сулуулук салонунда иштейт. Бара-бара мамилебиз сүйүүгө айланды. Сүйлөшүп жүргөнүбүзгө билинбей эле 3 жыл болуп калыптыр. 18 июлда колун сурагам. Баары ойдогудай болду. Буюрса тоюбуз сентябрь айында болот", дейт ырчы.